Кудагый, биздин улуубуз менен сиздердин айдай сулуу кызыңыздар көптөн бери сүйлөшүп жүрүшөт. Анан ошону биз сүйлөшөлү деп келдик да. Негизи куда? Мен балдардын бактысы деген адаммын. Биз да куда. Бирок мен каршымын. Сен акыл эсиң ордундабы? Азыр эмне дегенимди өзүң түшүндүңбү? Ооба. Мен болгон эжемден биринчи турмушка чыкпайм дедим. Кичинекей неудобныйраак болуп калдык окшойт э. Өтө эле чоң эле недобный болуп калдык окшойт. Өзүмдү күнөөлүү сезип атам. Түшүнүп атасыңбы? Анда турмушка чыгыңыз. Качан турмушка чыгасыз? Бакыт деген бирөөнө кеч келет, бирөөнө эрте келет. Аялдык бакыт деген оңой эмес кызым. Сен эмне бактыңды тееп атасың? Давай сага убактылуу күйөөбүз дейбиз. Мен бирөөнү сүйүп турмушка чыккым келет. Мен ички авиакаттамда пилот болуп иштейм. Азыр кайра жумушка чыгыш үчүн мага справка керек болуп атат. Силерге аябай справка керек экен, Сиз эмне десеңиз, ошонун баарын кылам. Азыр 2005-тен менен сүйүшпөсөң, биз курактуулар уже өзүнүн кичинекейлерди алып подкаблщик болуп кеткен. А бизден улууларга экинчи аял болуп тийбесең эле сүйүү уже оомеймизби? Анда менде бир шарт бар. А? Сиз мага үйлөнүшүңүз керек. Үйлөнөсүз? А кандайча? Бир ай экөөбүз кыз жигит болуп өшөбүз. Жумасына 3 жолу 2 сааттан жолугабыз, кучакташпайбыз, өбүшпөйбүз. Свадьбада өткөрөбүз, чакан курткалы европейский стилде. Болгонун чыгымдын баарын өзүм төлөйм. Менден кийин дароо эле сиңдим турмушка чыгат, андан кийин экөөбүз ажырашабыз. Мен колума справка берем. Бул до свидания. Макулсуңбу? Мен макулмун ооба. Бактылуу бол. Мен баары эле качан турмушка чыгасың? Эч нерсе момундай тоюп кеттим ушу. Эч ким түшүнбөйт.